Парламентаризм сабактары талкуубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеште бүгүн 13-июнда коопсуз шаар долбоору боюнча өкмөттүк саат өттү. Бул теманы студиябыздын коноктору депутаттар Мирлан Бакиров, Махабат Мавлянова жана Абдувахап Нурбаев менен талкууламакчыбыз. Кош келдиңиздер. Адегенде биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов парламент трибунасынан коопсуз шаар долбоору күзүндө ишке аша баштайт деп жарыялады. Көрүп алсак. Bir ayın içinde konkursa vereceğiz. Ben öyle güzde biz başlayız deyip size Bişkek'e koyuna. Birinci etap Bişkek şahı, Bişkek Çaldavar, Bişkek Kemin, Bişkek Aeroport Manas, jana Bişkek Akjol avtomobildik жолдор 2018-2019 жылдарда ишке ашыруу. Мына бүгүн өкмөттүн мүчөлөрү, анын ичинде биринчи вице-премьер-министр, ички иштер министри жана башка ошол жооптуу кызматкерлердин бардыгы отчет берип, жакында ушул көп жылдан бери күтүлгөн коопсуз шаар долбоору ишке ашат деген бир убадаларды берди. Канчалык ишенимдүү болду сиздер үчүн? 6 жылда 6 кадам алдыга жылбаган коопсуз шаары күздө колго алынып ишке кирип кетет деп айтуудан мен бир аз алыс болуп турам. Себеби конкреттүү бүгүнкү күндө мына долбоор бар, мына стратегия даяр, мына база мындай деп ачык мен көрө алган жокмун. ГЧП мыйзам менен ишке ашырабыз деп атат. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоору менен. Ал мыйзам бүгүнкү күндө жогорку кеңеште талкууда жүрөт. Мындай жаткан ал өзүнүн процедурасы менен барып, анан кол коюлуп ишке кириш керек. Үчүнчүдөн, эгерде саясий эрк менен кете турган болсо, анда өкмөт токтом кабыл алып, чечимди кабыл алып, кайсыл компаниялар бар отургузуп, ошонун арасынан тандап алыш керек конкурстук негизде. Бул эми жаңылык эмес. Бул Казакстанда, коңшу Ташкенттеги, Өзбекстанда, Душанбеде жашынакай иштеп жатат. Жеке азыр тараптар бар. Бир районду же бир көчөнү бергиле, ошол жерге камераларды коюп, системаны орнотуп, андан түшкөн пайдага кийинки көчө жана башка деп. Мен ошон үчүн айттым, мүмкүн статусун бир аз төмөндөтүп, акылдуу шаар, акылдуу дебейле, акылдуу көчө деп койбойлу анда депчи. Мындайча айтканда, бир көчөдөн баштап, анан улантып кетсек деген сунушту айттым. Кубатбек Алчевичтин маалыматы боюнча күздө деп жатат. Эми албетте аракет кылайлы, ишенели. Бирок күздө ашып кетишине, толук кандуу ашып кетишине мен күмөнүм бар. Эмнеге ошол ишеним жок болуп атат? Сиз мисалы жанагы коррупция маселесин козгободуңузбу? Ошол эле жол коопсуздугун караган кызматкерлердин бардыгы пара алып көнүп калган, ошол коррупциялык системага көнүп калган. Адегенде ошолорду алмаштыралы деп атпайсызбы? Эмне үчүн биринчи ошол техниканы, камераларды орноштуруп алып, тазалыкка барууга болбосун? Биринчи эмне үчүн ошол кадрларды алмаштыралы деп атасыз? Мен экөөнү чогуу алып барыш керек деп айтмакчымын. Биринчи кадр алмаштырууду дагы ошол коопсуздук шаар долбоорун ишке ашыруу менен чогуу реформа жасоо керек. Мынакей 1100 кызматкер бар экен ГАИ тармагында. Эл көрүп атат. Мынакей азыр деле көчөлөрдө туруп алып, ГАИлер акча алып жатышат. Эгерде мен айтып жатам, эгерде ошол кызматкерлердин санын бир аз кыскартып, республикалык бюджеттен акчаны бир аз көбөйтүп бөлүп, пилоттук проект катары бир айлыктарын көбүрөөк коюп туруп, жаңы балдарды 89% бүт барын бир күндө алмашып, алар кадрды даярдап туруп, андан кийин булар жаңы принциптер менен, жаңы көз караш менен ишке алып чыкса, таза балдар келсе, ошо айдоочуларды чындыгында мыйзам үстүндө штрафтарды коюп, катуу көзөмөлгө алса, ошол жол кыймылындагы мыйзам бузуулар болмок эмес да. Бирок ошол сиздин сунуштагы бир мындай ишке ашпай тургандай бир сунуштар болуп кетти да. Мисалы, кантип ал каяктан табабыз жаңы кадрларды? Сиз 90% жаштарды бир жаңы кадрларды алып келебиз деп атасыз. Бул системада кантип жаңы адамдар табабыз? Аларды даярдай турган системанын өзү коррупциялашкан болот. Эми ошол системаны бүт бир кандайдыр бир реформа жасоо үчүн бул комплекстүү түрдө иш-чара болуш керек да. Аны мынтип эле келип эле бир четтен эле баарын кетирип 90% алмашуу бул абдан кыйын албетте.
бул комплекстүү иш чара менен, жаңы программа, жаңы кадам менен иш башталыш керек. Алыс Барбай мына Грузияны алып көрсөк, алар бир күндө 90% жаңы кызматкер алып келип, кыскартып, андан кийин реформа баштаганда, бирок буга күчтүү эрк керек, саясий эрк керек да бугачы. Бирок ошол эрктен сырткары да Абдывахап мырза мына дагы бир нерсе бар да, бул финансы. Мисалы ар бир нерсени жасоо үчүн өкмөттүн колунда чоң акча каражат болуш керек. Ошол эле Грузияда мисалы ГАИ тармагындагы, ошол жол коопсуздугу тармагындагы коррупцияны жоюш үчүн чоң суммадагы эмгек акылары берилип, андан кийин жоюлду. Ошол эле техниканы, мындай инновациялык техникаларды колдонууда дагы акча каражаттар талап кылынды. Кыргызстан ушул багытта мисалы ушул жогорку кеңеш өкмөттөн жөн эле эч кандай акча бөлүп бербестен туруп, эч кандай бир даярдык көрбөстөн туруп эле мындай 5-6 жылдан бери тиги өкмөттүк аткаруу бийликти жөн эле кыйнап аткан жоксуздарбы? Так Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жок болуп атпайбы ушу финансылык жактан? Бул жерде акчада эмес да маселе. Мисалы үчүн эмне үчүн ошол коопсуз шаар Кыргызстанда кирбей атты? Такталбаган маалыматтарга караганда, кээ бир чыккан социалдык сеттерде бир жылда ошол 1 миллиард сом ошол жөнөкөй көчөдө турган сержанттан баштап ак үйгө чейин бөлүнүп келет деп айтышат да. Ошон үчүн кээ бир чиновниктер буга кызыктар болгон эмес киргизгенге. Анан кийин чөнтөгүнө түшүп аткан акчадан калган. Бүгүн ошол вице-премьер-министр айтты, эки жол менен бул маселени өкмөттүн акчасы жок, эки жол менен чечебиз деп атат. Биринчи бул мамлекеттик өнөктөштүк мыйзам боюнча азыр бизде каралып атат, бирок мурункусу бар. Ошого туура алып, экинчиси сырткы инвестор карайбыз деп атат. Бул жерде эгер буга чейин дагы мурунку өкмөт эмне үчүн кыла албады, Хуавей менен келишим түздү, анан кайра бузулуп кетти, алар ачык кыла алган жок эч нерсени. Мамлекет өкмөт ачык болуш керек. Эгер ошондой ГЧП негизинде да мамлекеттик өнөктөштүк мыйзам негизинде конкурс жарыялай турган болсо, конкурс башынан баштап ачык болуш керек. Элдин граждандык коомдун көзөмөлүндө болуш керек. Эгер башка бир инвестор табам десе, ал да ачык болуш керек. Анткени ошол Хуавей менен болгон келишимди биз көрө албадык да, биз сурасак бул өтө жашыруун деди. Андай качпаш керек. Кээ бир нерсе болсо оңдош керек. Анан эгер мамлекет, биздин өкмөт буну аргасыз, анткени азыркыга чейин өкмөт келгенден бери эч кандай бир жаңылык бир нерсе кыла элек, жаңы нерсе. Эгер ушуну да күздө кире албаса, анда ал өкмөттүн өзүнө кыйын болуп калат, киргизе албаса. Ошон үчүн өкмөт буну аргасыз. Бул жерде сөзсүз эле акча керек эмес, бул жерде эрк керек, тазалык керек, анан неме керек, тажрыйба керек. Ошол эле дүйнөдө эле айтып кеткен, Махабат Эргашев айтып кеткен. Грузия киргизди, бизден биз Тажикстан алдыбыз деп эсептейбиз, бирок Тажикстан качан киргизип койгон болчу? Тажрыйбасын карап киргизип койсо болот да, андай эле кыйын нерсе эмес болчу. Эми өкмөт күзүндө ушул ишти баштай албаса, күзүндө биз сурап алабыз деп жогорку кеңештин төрагасы да айтты, башка депутаттар дагы белгиледи. Бул кандай түрүндө болот ошол күзүндө сурап алуу маселеси? Бүгүнкү күнү конкреттүү чечим дагы токтом дагы кабыл алынган жок. Бүгүн өкмөттүк саат катарында өттү. Сунуштар, суроолор гана болду. Эми өкмөт өзү мойнуна алып аткандан кийин албетте жоопкерчилик болуш керек, моралдык. Эми бул жерде мен Абдывахап Мамадович кошулам. Каражат маселесинде эмес бул жерде. Конкреттүү эрк керек. Атайын мындай компаниялар бар. Мына мен бир журнал, ушу компания слуш кылган журнал бул жерде. Бул албетте жөнөкөй процедура эмес. Ар бир мына 4 район болгон болсо, 4 районго өзүнчө база түзүлүп, ар бир ушу негизги көчөлөргө камералар коюлуп, ал онлайн режимде көзөмөлгө алынып турушу механизм. Анга өзүбүз каражатыбызды салабыз. Ошол жерден түшкөн пайданан 70-30 бул мындай эл аралык деңгээлдеги дүйнөлүк практика. 30%-ын мамлекет алат, 70%-ын жеке ошол ким каражат салган болсо ошол компания алат. Эми аны түзгөн келишимге ылайык. Ушундай кызыктар өзүбүздүн кыргызстандык эле же мындай биргелешкен компанияларды чакырып, презентациясын көрүп, андан кийин чечимди тез аранын ичинде кабыл алып башташ керек. 6 камераны коюп акылдуу шаар деп айтканыбыз өкмөт үчүн уят. Жок дегенде бир көчөнү толук көзөмөлгө алыш керек. Өкмөттүк саатта ошол сиз айтып аткан жанагы бир нече көчөлөргө бир нече камеранын азыркы учурда иштеп атканын көрсөтүшпөдүбү? Эртең менен презентацияда сиздер ынандыңыздарбы? Ошону мисалы кеңейтсе болобу экен, же болбосо ал жерде дагы бир суроолор барбы? Негизи система абдан жакшы ачык айткан экен, жакшы ошону улап кетсе болот, бирок мен ошол коопсуздук шаарды ишке ашыруу үчүн бир нече багыттар бар да, ошонун мен бир багытын сунуштаганмын да, көптөн бери сунуштап келем. Алыс барбай эле Душанбени алып көрөлү.
алар кредит катары мамлекет алганда 12 миллион долларды. Мына азыркы күндө ошол 52 миллион доллар болуп, ош штраф түрүндө уже элге мамлекетке кайра келди ошолчу. Биз мындай айтканда канча кредит алып мамлекеттин артынан. Бирок ошол кайра өзү кайтарып келчү система болбосо эле биз канча жакка акча салтабыз да. А эмнеге ушундай өзүн өзү батыл актап койчу жакка биз ойлонбойбуз да. Менин сунушум ушундай болгондо, ошол өзүңүздөр кредит алыңыздар. Бул аз жылда эле өзүн актап койчу, мамлекетке кийин кирешет түшчү дагы бир жакшы жактары бар экен да. Мамлекеттик бюджетти биз республика бюджеттин эгер көлөмүн көбөйтсөк, ошончо могу реформа жасай алабыз да. Анан могу реформага акча жок да деп жатпайсызбы? Мен ага каршымын да. Ар бир тармакта өзүнчө жалпы республика боюнча реформа эмес, бир отраслда реформа жасап, ошонун негизинен андан ары өнүксө болот да. Мисалы үчүн ушул эле ГАИ кызматкер тараптан мен айткан реформаны жасса, бул артынан 2 айда эле жанагы жумшалган акча каражатты кайра актап коет. Бул жака бир гана акча маанилүү эмес, бул жака чечкиндүүлүк, саясий эрк керек бул жактачы. Жана жогоруда айтып кеткендей коллегаларым, бул жакта өзүнчө бир коррупциянын бир эмелери бар да, чоң бир коррупциянын бир элементтери бар, схемалары бар. Мына ошонун баарын жок кылып, жоюп, чечкиндүү бир кандай чечимге барса, бул аткаруу оңой эле, артынан акча алып келет бул нерсе. Ушул жерден мына бүгүнкү угууда бир нерсе дагы байкалды да. Ушул долбоорго жооптуу бир органдын жок болуп атышы да байкалды. Мисалы, вице-премьер-министр эле жооп берди, биринчи вице-премьер-министр. Ал эми тармактар боюнча болсо, мисалы, Ички иштер министрлиги жол кыймылынын коопсуздугу боюнча жооп берет. Каттоо кызматы өзүнчө функциясы бар. Жанагы инновациялык технологиялар боюнча өзүнчө функциясы бар. Багы көптөгөн органдар тартылыптыр. Бирок ошолорду бир координациялаган бир орган жок экен да. Мисалы, булардын жетекчилери алмашып кете турган болсо, же болбосо кайсы бир тармак ошол күзгө чейин же болбосо эмки жылга чейин ушул өзүнүн функциясын ушул коопсуз шаар тиги долбоорун ишке ашырууда жасай албай кала турган болсо, жоопту кимден сурап аласыздар? Бул жерде өзү негизги жооптуу мэрия болуш керек. Бишкекте Бишкек мэриясы, Ошто Ош мэриясы, анткени эл менен тыгыз иштеген ошолор. Бул борбордук бийлик өзүнүн андай функцияны албаш керек. Эгер алар ошо эл менен тыгыз иштейт, алардын өздөрүнүн службасы бар, ар кандай маселе чыкканда оперативдүү чечип берет да. Өкмөт туура көзөмөл кылыш керек, бирок негизги ал ишти аткаруучу мэриялар болуш керек. Мэриялар өзү ал жерде шаардык кеңештин депутаттары бар, алардын контролунда кылып, ошондой болсо бул иш эффективдүү да, тезирээк да кетет. Анан шаардын проблемасын, шаардын көчөлөрүнүн проблемасын эң жакшы шаардык кеңештин депутаттары, шаардык мэрия билет. Андай болсо эмнеге муну өкмөттүк деңгээлге, анан жогорку кеңештин деңгээлине чыгарып талкуулабай эле ошол шаардык деңгээлде чечүү маселесин койгон жоксуздар? Бул маселени биз фракцияда караганбыз. Былтыркы жылы Бишкек мэрди чакырып, ошондо Бишкек мэриясы айткан, булар түшкөн штрафты 90%, 100% өкмөт алып коет, биз кызыктар эмеспиз деген да. Бизде баягы децентралдаштыруу саясатын жүргүзбөсөк ушундай болуп тура берет. Бийликти да бериш керек, укукту да бериш керек, жоопкерчиликти да бериш керек да. Өкмөт өзүн алып койгондагы түшкөн акчаны биз алабыз, анан биз бөлүштүрүп беребиз деп. Алар кызыктар эмес да. Кызыктар болуш керек жергиликтүү башкаруу органдары өздөрүчү. Анда проблеманын баары кайра эле келип жогорку кеңешке келип такалат турбайбы? Жок, бул жерде өкмөт жок дегенде токтом кабыл алып, чечимди кабыл алып, анда мэрияга бериш керек тапшырма менен. Мына канча каражат түшүрсөңөр, ушул проектти ишке ашырып, ошол 100% жергиликтүү бюджетте калат, шаардын бюджетинде деген бир чечим бар чыкты, жок дегенде. Болбосо анда өкмөт өзүнө жоопкерчиликти алып, мун үчүн атайын дагы бир структура түзүп, орган түзүштүн мен ойлойм кажети жок. Госрегистр бар, ошол эле ГАИ, Ички иштер министрлиги ведомство аралык комиссияны түзүп, базаны, механизм иштеп чыгып эле мындай кое бериш керек. Даяр иштеп жаткан ошол эле Казакстанда, ошол эле Душанбеде эмнебиз кем? Ошол эле даяр, мындайча айтканда, программа, ошол эле адам, ошол эле система. Андан деле мындай мен ойлойм, оңой ишке ашырып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Өзүбүздүн деле IT жана башка тармакта тажрыйбалуу жаш жигиттер, жакшы компаниялар азыр чыгып келатат. Мындай пикир алышуу болуп, диалог болуп, эрк пайда болуп, алдыга кадам ташташ керек. Эмне үчүн музейге 1 миллиард сом ремонтуна табабыз, көчмөндөргө, ипподромго миллиардтаган 4 миллиард, 5 миллиард табылат. Ошол Махабат Эргешин айткан, өзүн өзү актоочу проекттерге келгенде эле акча табылбай калат. Ачыкка чыгышта мүмкүн мындай
кооптонуп атат кээ бир структураларчы. Андай болсо өкмөткө сиздер бүгүн ошондой тапшырма бербейт белеңиздер, буну мэриянын деңгээлинде бүтүргүлө деп? Бүгүнкү өкмөт сааттын жыйынтыгы менен токтом же чечим кабыл алынган жок, сунуштар жана суроолор гана болду. Мен ойлоп атам, азыр ушундан кийин комитеттин деңгээлинде токтом долбоорун даярдап чыгып, жогорку кеңештин ошол токтом менен тапшырманы берсек. Махабат Эргешовна мына бүгүн как раз шайлоо болгон турат. Кудай буюрса комитет төрайымы болуп калса, ушу алгачкы токтомдордун бири ушул болсо туура болот деген ойдомун. Негизи бул коопсуз шаар деген бул эмне? Көптөрү баягы жана жол кыймылын гана жөнгө келтирүүчү долбоор катары карап атат. Бул кандай тармактарга бөлүнөт? Кыргызстандын мындан кийинки жашоо турмушуна эгер ийгиликтүү ишке ашып кетсе эмне берет? Бул жерде бир гана жолдо жүрүү эрежелерин сактоо гана көзөмөл эмес, безопасность эмес, бул жака коммуналдык службалар да кошулат экен да. Мисалы үчүн водоканал, электроэнергия боюнча службалар, скорая помощь, ушу баары кошулат экен дагы, жана камерадагы видеонаблюдениеге ошо тарткан ошол маалымат, факт бул автоматтык түрдө диспетчерский службага барып, эгерде бул водоканал менен байланыштуу авария болсо же пожар болсо, бул автоматически ошол кабар берип турат экен да, ошол службаларгачы. Ушундай багыттагы долбоорду биз суроо бергенде Бишкек шаарына салыштырмалуу ушундай көлөмдөгү шаарга бир 12 миллион долларын тегерегинде ишке ашырса болот деп жооп беришкен да. Мына ушундай ар кандай варианттарды карап чыгыш керек болчу да өкмөт ушул кезге чейин. Мен ойлойм, карап чыгып жакшы бул жактан дагы пайдалуу, элге пайдалуу жактарын карап анан бир чечимге келиш керек да. Азыр деле кеч эмес, мен ойлойм ушул. Чынында эле ошол эл аралык практикада айрыкча жанагы өнүккөн өлкөлөрдө тажрыйба кандай экен? Ушул акылдуу шаар деп коебузбу? Бир эле жол коопсуздук эмес, бүт жанагы кылмыштуулукту дагы алдын алган, ошондой эле жанагы Махабат Эргешовна айтып аткандай коммуналдык кызматтарды дагы тейлей ала тургандай мындай бир универсалдуу ошондой система кайсыл өлкөлөрдө өнүккөн? Бул биз былтыркы жылы Прага шаарына барып келдик. Ошол жерде бир ишкерлердин чоң жыйыны болду эле. Анан мен атай өзүм кызыгып ошол Прага шаарындагы ошол борбор постуна барып көрүп келдик да. Ошол баягы коопсуз шаарды 700 светофорду 5 оператор тейлейт экен. Анан ошол фирма менен да жолуктук. Алар Бишкекке келген экен, Бишкекке келип сунушун бериптир. Айтыптыр, биз ушул камералардан сырткары жарыктандырууну да кылып беребиз деп. Анан биздикилер бул жактан мэрия менен сүйлөшө ала эмес да. Өтө капа болуп кетишкен. Биз акчаны өзүбүз жумшайбыз деген, бирок түшкөн акчанын 50% штрафын биз алабыз, 50%ын силер аласыңар депчи. Анан ошодон келгенде мен фракцияга мэр Бишкек шаар мэр келгенде, Бишкек шаарынын мэри келгенде сурасам, бизге дейт калбай калат, өкмөттө кетип калат деген нерсе болуп калган да. Эми дүйнөлүк практикада толтура ошол Дубайдын акылдуу шаарын деп мурунку өкмөт көп реклама кылды, бирок ишке ашыра албады. Мисалы үчүн Huawei өзүнүн кылган эле ошондой кээ бир долбоорлору бар дейт Тажикстанда. Муну көрүп туруп бизге эң жакын, эң жакшыраагын алсак болот да. Анткени барган сайын жаңыланып атат, барган сайын өзгөрүп атат, кээ бирлери эскирип атат, бирок жаңы ошол бардык тармагын алса жакшы болмок. Жана депутаттар белгилеп атпайбы, ушул 6 жылдан бери ушул долбоордун ишке ашуусуна кызыкпаган баягы чиновниктер бар, коррупциялык схемада болушу мүмкүн деген шек болуп атат да. Сиздер мына буга чейинки коопсуз шаар долбоорлору эмне үчүн ишке ашпай калган, ага ким жооптуу деп ошол жооптуу адамдарды таап, жоопкерчиликке тартуу аракетин көрдүңүздөр беле жогорку кеңеш катары? Жогорку кеңеште маселе көтөрүлгөндө эле айтат, тендер өтүп, мыйзамсыз өтүп калган экен, анан соттошуп атат, ошо менен чозулуп келатат, сүйлөшүп атабыз, ушундай жалпы жооптор да. Конкреттүү ким күнөөкөр кандай экендигин аны соттун чечими менен аныктайбыз деген гана жоопту алабыз. Биз эми бүгүн күнөөкөрдү издебей, азыркы жаңы өкмөт конкреттүү сунуштарды берип ошол кадамдарга кетиш керек. Азыр муну сиз айткандай тапшырманы жогорку кеңеште бериш керек. Күздө дедиби? Анда күздө конкреттүү жок дегенде бир көчөнү биз баштадык деп презентацияны кылыш керек. 4 камераны коюп койбой, бир көчө башынан аягы же мына азыр эле коллегам айткандай 700 светофорду бир оператор тейлеп атат өнүккөн мамлекеттерде. Бизде билбейм, Бишкек шаарында канча светофору бар. Өтө деле мүмкүн көп эмес болуш керек, салыштырмалуу башка мамлекеттерге караганда. Бир
5 оператор мындайча айтканда жетет экен да жалпы Бишкек боюнча. Мындан мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков жанагы Huawei компаниясы менен келишимди бузганда бул ушул сыяктуу долбоорлордун баардыгын кыргыз өкмөтү өзүнүн күчү менен жасоого күчү жетет деп айтты эле да. Чынында эле ошол өкмөттүн аткаруу бийлигинин өз алдынча ушул долбоорлорду жанагы сиздер айтып аткандай жана жеке компанияларды тартпастан, жеке өнөктөштүк деген мыйзамдарды же болбосо компанияларды тартпастан кыргыз өкмөтү өз алдынча эле ушул долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүгү барбы? Сапар Исаков Huawei менен инвестициялык келишим түзгөнгө чейин эле бул жөнүндө маалымат бар болчу. Ал киши да варианттарын изилдеш керек болчу. Бул Huawei менен такыр эле келишим түзүшүн кереги жок болчу да. Негизи жанакы мен жогору айттым, бул россиялык компания келип презентация жасаган. Ошо Кыргыз Телеком өздөрү инициатор, демилгечи катары ошонун баарын уюштуруп, ошол презентацияны уюштурушканда, булар айтышкан Кыргыз Телеком өзүнүн потенциалы, техникалык, базалык потенциалы бар. Специалисттердин бүт потенциалы бар. Жана оптика волокна линиялары бүт республика боюнча магистралдар бар. Ошонун негизинде ишке ашырсак, биз ошол Кыргызстан Бишкек шаарында эле бир 10-12 миллион тегерегинде ишке ашат. Бул абдан мамлекетке арзан болот. Кыргыз Телеком 90%, 90 бир канча пайызы мамлекеттик компания. Бул жерде коопсуздук боюнча мамлекеттик жанагы маалыматтык коопсуздук да сакталып калат. Бул бир. Экинчи, Кыргыз Телеком бул стратегиялык объект. Ал дагы өнүгүшүнө бир жакшы салым кошулат деген мааниде бул ошол мурдагы директору ушул маселени абдан чуркап көтөргөн да, бирок ушул маселе көтөрүлгөн боюнча бул киши жумуштан кетти. Ошол боюнча жана преемственность деген бизде жок. Ал жакшы бир варианттар калып кетти. Эми мамлекетте ушул кошпоймбу? Мамлекет дегенде биз катышыбыз керек. Мамлекет кайсы тармакты жыргатты? Мамлекет аралашкан ТЭЦти көрдүк, мамлекет аралашкан тарых музейин көрдүк. Мамлекеттик бар жерде сөз карбысы болот. Мамлекетке бербеш керек. Мамлекет колунан ушунча жылдан бери келген жок. Буну дүйнөлүк аренада, дүйнөлүк практикада бардыгы ушундай жеке күчтүү жеке менчик компаниялар кылып атат. Коркпой бериш керек. Мамлекеттик болгон жерде болбойт бул. Иштебейт дагы, келечек дагы болбойт. Урдаганы барышат, ал жерде акча алганы барышат. Мамлекеттик деңгээлде иштеген, мамлекеттик иштеген кызматкерлердин деңгээли ага жетпейт дагы башы. Ошону кыла алгангачы азыркы убакта. Мамлекеттик албетте биз ушул өзүбүз ошо стереотип жаратып койдук. Мамлекеттик дегенде биз жалаң гана артка кетүүчү бир системаны өзүбүз көрсөтүп койдук да. Бирок ошол эле кезде башка өлкөлөрдө мамлекеттик компаниялар абдан жакшы өнүгүп атат. Казакстанда, Россияда, Кыргызстандын өзүн ала турган болсок, мисалы 1000ге жакын мамлекеттик компаниялар бар экен, алардын көбү тиги банкроттукка болду да. Мамлекетке киреше бербей атат. Ошол эле сиз айткан Кыргыз Телеком деле азыр финансылык аябай. Албетте башка бул тема, ага сүңгүп кирип кетсең ал абдан чоң тема мамлекеттик компаниялар боюнча. Бирок мен айтканым бул Кыргыз Телеком өзүнүн техникалык базасы бар да, кайра ага дагы акча коротуп турушунун кереги жок дейм да. Ошол жактарын караса болот да. Эми негизги мен ойлойм бул каршылык, менимче бул себеби башкадан болуш керек да. Бул долбоордун ишке ашпай жаткандыгынын бирден бир себеби мындай да. Мына жөнөкөй эле айтып кетсем, бир жылда ошо ГАИ кызматкерлер тарабынан 360 миллион тегерегинде официалдуу түрдө штраф түшөт экен да мамлекеттик бюджетке жалпысынан. Эми өзүңүздөр карап көрүңүздөр, эгерде жана пара алат, элдин көзүнчө эл көрүп турат деп жатпайбызбы? Ар бир эле айдоочу, ар бир жаран билет пара берип жаткандарын. Эми аны бир 5ке көбөйтүп коюңузчу. Бул 1,5 миллиарддын тегерегинде көмүскө акча түшүп атат. Аны кимдир бирөөрүнүн түзөмсүз кызыкчылыктары бар да. Эң негизги тоскоолдук ошол болуш керек деп ойлойм да бул жакта. Жеке мен кошулам, Абдывахап Мамадрасуловна. Эмне үчүн? Мына азыр эвакуатор деп жеке компаниялар ташып атат. Көчөдө тартипке келип калды мындайча айткандачы. 1300дөн барып анан штрафы тигүү менен 2000-3000ге чейин кетип атат. Бул бир жагынан албетте айдоочуга, жүргүнчүгө ордук келип атат. Экинчи жагынан ошо жеке тараптар кайсы жерде туура эмес коюлган автоунаа болсо барып сүдүрөп, жүктөп кетип атат. Эмне үчүн бөгөт кое албайт экен деп мындайча айтканда Жогорку кеңештин намысына тийип суроо болуп атат. Жогорку кеңеш контролдук функциясына ылайык ошол өкмөттүк саат өткөрүп атат, талапты коюп атат. Токтоосуз түрдө токтом долбоорун иштеп чыгып, ошол токтом менен биз тапшырманы дагы коюшубуз керек. Жогорку кеңеш өзүнүн милдетин аткарат. Калган аткаруу жагын өкмөт ишке ашырыш керек. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен соңуна чыкты. Биз бүгүн
Коопсуз шаар боюнча парламентте өкмөттүк саат өттү. Ошонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Саламатта калыңыздар.